Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар кызматы, студияда мен Рахат Бейшалиева. Бүгүнкү күнгө алынган маалыматтар топтом менен тааныштырабыз. Алгач күнүн негизги жаңылыктарынан кыскача таанышып алыңыздар. Таластын Бакай Ата районунда желим ящиктер чыгарылууда. Иштеп баштаганда бир жуманын дегереги болду. Бүгүнкү күндө азыр иштеп атат. Күнүнө 2000ге чейин ящик чыгарып атат. Талас шаарында жол жана тротуар салуу иштери кызуу жүрүүдө. Таластын ушунчалык өнүгүп, өркүндөгөнүнө мен кубанычтамын дегеним. Альянс Алтын компаниясынын колдоосу менен Көкөй айылындагы футбол талаасы жаңыланды. Жаштарыбыздын айылдын Көкөй айылындагы жаштардын жакшы бир каалоосу ишке ашып атат. Таласта мөмө жемиштер бышып жыйым-терим кызуу жүрүп жаткан маал. Буга чейин багбандар түшүм жыйноо учурунда мөмөлөрдү салуучу ящиктерди Бишкек шаарынан же коңшу Казакстандан алдырып келишкен. Эми бул маселе жеринде чечиле баштады. Бакай Ата айылынын тургуну Тынчтыкбек Сулайманов $850 000 инвестиция салып, Таласта алгачкы жолу желим ящик чыгаруучу заводду ишке киргизди. Учурда ишканада мүнөтүнө 2 ящик даярдалат. Заманбап жабдуулар пластик буюмдардын 100гө жакын түрүн чыгарууга мүмкүнчүлүк берет. Ишкер келерки жылдан тарта өндүрүш көлөмүн кеңейтип, чака жана ящиктердин жаңы түрлөрүн чыгарууну пландап жатат. Кененирээк кийинки материалда. Таласта алгачкы жолу ящик чыгарган завод ачылды. Биз азыр Бакай Ата айылында турабыз. Мында жеке ишкер 50 соттук жерге завод ачып, күнүнө 2000 даанадан ашык ящик чыгарылууда. Жеке ишкер Тынчтык Сулайманов бул заводду курууга $850 000 өлчөмүндө инвестиция салган. Учурда мөмө жемиштердин жыйым-терими кызуу жүрүп жаткан маалда ишкана багбандарды жергиликтүү сапаттуу пластик ящиктер менен камсыздап жатат. Заводдогу заманбап автоматташтырылган бул жабдуу мүнөтүнө 2 ящик чыгарат. Ал эми өндүрүшкө керектелүүчү чийки зат Россиядан алынып келет. Бункерге төккөндө бул бункердин ичинде где-то 50 каптай батат bunun içineç. 50 kap bunker mo sırıyor tökkönde bunker beyaka толтуруп кайра өзү автоматически бияка төгүлөт да бул сырыёчу. И бул автоматически станокко берден өзү куюп берет. Балдарга дагы жумуш жеңил болсун деп ушул менен алганбыз да аппаратты. Канча миңге турду? Азыркы убакта $140 000 турду. Эмези да бар, өзүнүн запас, запчастары бар, матрицалар туруу берди. Ана могу ящикте берде бизде постоянно механикиз турат. Чтобы ар кандай брак болуп калат, ушул жакшы чыккан үчүн ушул жерден карап турабыз. Азыркы убакта ушул кар өрүккө дыйкандарга бул алманын ящигин чыгарып атабыз да. Бул 20 килограммдык болот. Бунда сырьё сайлы өрүктүкүнөн кымбат келет, бирок бекемиги көпсүн өрбөйт да. Мен өзүм 90 килограмм мен спокойно көтөрөт бул ящикчи. Бул жабдуу пластиктен 100гө жакын түрдүү буюм чыгарууга кубаттуу. Ишкана жаңы ачылгандыктан азырынча ящик өндүрүүгө гана басым жасоодо. Эмки жылга ошол быйыл өрүк алманкын чыгарсак, эмки жылы жайында дыйкандарга эме чыгарып беребиз. Кумниканкын чыгарабыз, анан элге сапаттуу, жакшы качественный чакалар чыгарып бергенге аракет кылып атабыз да. Талас облусунда мында ишкана алгачкы жолу ачылды. Учурда продукцияга болгон суроо талап жогору. Долбоорду ишке ашырууда жергиликтүү бийлик жер маселесин чечүүгө көмөк көрсөткөн. Азыркы тапта ишканада 5 адам туруктуу жумуш менен камсыз болгон. Мындай ата мекендик өндүрүш аймактын экономикалык өсүшүнө жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө өбөлгө болот. Мына бүгүнкү күндө 3 айдын ичинде завод салынып бүттү. Бул завод бизге эң керектүү нерсе. Анткени буга чейин бизде ушу кар өрүктү, алманы, муздаткыч, холодильниктерге киргизетүү үчүн биз чүйдөн Бишкек шаарынан ушул ящиктерди сатып келчү дыйкандарыбыз. Бул баягы президентибиздин колдоосу менен ишкерлерди колдоо иретинде биз өзүбүз кошо чуркап
бул ишкерибизге жардам бердик. Бүгүнкү күндө иш ордундары менен камсыз болду. Мындан сырткары биздин районубузга дагы ушул айыл өкмөттүн бюджетине кошумча болуп салыгы да түшө баштады да. Азыр ишкананы кеңейтүү иштери уланууда. Кошумча 20 сотук жерге мөмө жемиштерди кургатуучу цех жана муздаткыч курулат. Бул долбоор жакынкы убакта толук бүткөрүлсө дагы 20га жакын жумуш орду пайда болот. Жаркынай Тургунбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Бакай Ата району. Талас облусунда ири курулуштар ишке ашып, таанылгыс болуп өзгөрүүдө. Талас шаары эгемендүүлүккө карай көркүнө чыгат. Шаар тургундарын кыйла-кыйынчылыкка салган жолдор оңдолуп, тротуарлар салынып, аны менен бирге жарыктандыруулар дагы орнотулууда. Бүгүнкү күндө асфальт басуу иштери Турдалиев көчөсүндө улантылууда. Иштердин жүрүшүнөн кененирээк кийинки материалда. Талас шаарынын ички көчөлөрүнө асфальт басуу кезеги Турдалиев көчөсүнө келип жетти. Бүгүнкү күндө асфальттын биринчи катмары басылып жаткан мезгили. Ал эми бул көчөнүн тургундары үчүн дагы кубанычтуу жаңылыктардын бири эз эле болуп көрбөгөн жөө адамдары үчүн атайын тротуардагы жолдун четине салынып жатат. Бул көчөдөгү эски асфальт сайрылып, жергиликтүү өндүрүштөн чыккан асфальт басылууда. Жакынкы күндөрү ички көчөлөрдө эң биринчи кезекте сапаттуу бүткөрүү аракети көрүлүүдө. Первомай көчөсү азыр турган жерибиз. Шеркуловадан баштап Үмөт Молдого чейин 2 километр, где-то 200 метр мындай жасалат. Сарыкуловага чейин биринчи, экинчи слой бүттү полный. Сарыкуловадан Үмөт Молдого чейин Кудай буйрса биринчи слоюн уже төшөө иштери жүрүп жатат. Ар бир мени көзөмөлдөшүп атат. Мэриядан өзүнүн технозорлор бар, полный көзөмөлдөп. 15 августка чейин Кудай буйрса бардыгы бүтүп уже пайдаланууга, сапаты менен бардыгы уже пайдаланууга берилет. Айрым ички жолдордогу аң чөнөктөр айдоочуларды кыйла-кыйынчылыкка салган. Эми шаардан жаңы басылган жаркыраган жолдору облус тургундарын кубантып, маанайларын көтөрүүдө. Эң сонун нерсе болуп атыптыр. Таластын ушунчалык өнүгүп, өркүндөгөнүнө мен кубанычтамын дегеним. Ошо жолдор эң сонун. Кеңейип калыптыр, асфальттар жакшы басылган. Илгерки жана ямалар, чуңкур деген эч нерсе жок. Эң сонун. 3 жылдын ичинде оңолгон нерсе бул. Россияда деңгээлдегидей айта алсам да болот да, эч кандай эмеси жок, ошо Россиянын деңгээлинде оңдолуп атат деген ойдобуз. Талас областы боюнча уже шаар ичи толук эле жазалып бүтөйүн деп калды. Жолдор оңолуп азыр жакшы. Самолет менен эле учкандай болуп калдык да. Мурун кайсы тешке чөм, каерден машина эмне болот деп ойлончук, азыр ойлонбой айдап калдык. Өлкөбүз өнүгөрсүн, президентибизге рахмат. Ушундай губернаторубузга жакшы иштер болуп атат. Будан дагы жакшы иштер болот деген чоң ишеничтебиз. Бүгүнкү күндө жумуштар 70% аяктап калды. Жол салуу иштери курулуш талаптарына ылайык жүргүзүлүүсү дыкат көзөмөлгө алынган. Бизде азыр өзүбүздүн Кыргызстандын жеке компаниялар, жол курган компаниялар кичине мурунку караганда тажрыйба топтоп калды. Биздин мына өзүбүздүн былтыр салынган асфальт бетон, темир бетон, таш майдоочу завод салынбады эле. Ошол жерден инертик материалдарды, ошол жерден чыккан асфальтты колдонуп басып жатабыз. Бул жерде жумушту биздин өзүбүздүн эле ата мекендик компания Чупрокси деген компания иш алып барып жатат. Бул жерде атайын техникалык көзөмөлдөөчү дагы жалданган биз тараптан. Ал дагы ушул жерде эртеден кечке жүрүп, бүт жолдун салуу иштерине жүрүшүн өзү да карап жатат. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен быйылкы жылга Талас шаары боюнча 28 чакырымга жакын жолго асфальт басуу иштери пландалган. Бул үчүн республикалык бюджеттен 910 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Ал арада толук оңдоп түзөөдөн өткөн көчөлөр ирети менен пайдаланууга берилүүдө. Сеймик Барманов, Айжамал Байырбек кызы, Зина Акматова, Талас шаары. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акунбеков Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Лю Цзяньпин менен жолукту. Жолугушууда тараптар айыл чарба министрлигине атайын техника жеткирүү боюнча келишимге кол коюшту. Кытайдын гранттык жардамынын алкагында жалпы баасы 148 миллион юаньды түзгөн 370 атайын техника берилет. Алар ирригациялык каналдарды механикалаштырылган тазалоо иштеринде колдонулат. Техникалар өлкө боюнча
боюнча суу ресурстары кызматынын 7 облустук жана 40 райондук суу чарба башкармалыгына бөлүштүрүлүп, ирригациялык инфраструктураны тейлөөнүн натыйжалуулугун арттырууга жана айыл чарба жерлерин суу менен камсыздоону жакшыртууга өбөлгө түзөрү белгиленди. Орто Токой ГЭСинин курулуш долбоорунун алкагында 110 киловаттык ачык бөлүштүрүүчү түзмөк менен 110 киловаттык аба электр чубалгысынын курулушу аяктады. Бул тууралуу Чакан ГЭС ачык акционердик коому билдирди. Маалыматка ылайык, объектте кубаттуулугу 25 000 киловатт ампер болгон күч трансформатору да орнотулду. Бул өндүрүлгөн электр энергиясын өлкөнүн бирдиктүү энергетикалык тутумуна ишенимдүү өткөрүп берүүгө шарт түзөт. Учурда долбоордун кийинки этабынын алкагында Орто Токой ГЭСин Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун тармагына кошуу боюнча даярдык иштери жүргүзүлүүдө. Талас районунда социалдык келишим менен ишкерликке багыт алган 159 үй-бүлө бар. Арал айылында 89 үй-бүлө социалдык келишимге ээ болгон. Мамлекет тарабынан берилген 100 000 сомдук кайтарымсыз каражаттын эсебинен алар мал чарбачылыгы, өсүмдүк өстүрүү, бал өндүрүү жана башка багыттарда ишкерлик жүргүзүп келишет. Теманы кабарчыбыз улантат. Салыкнай Шайырбек кызы 5 баланын энеси. Алардын үчөөнө мамлекеттен ай сайын 3600 сом өлчөмүндө жөлөк пул алып, үй бүлөсүнүн күнүмдүк керектөөсүн камсыздап келген. Бүгүн болсо кирешесин арттырып 2 жылдан бери кичи ишкерлик менен алектенет. Мындай мүмкүнчүлүк ага мамлекет тарабынан берилген 100 000 сомдук социалдык келишимдин негизинде ишке ашкан. Ал берилген каражатка малина көчөттөрүн сатып алган. Бул көчөттү өзүбүздүн эле айылдан алдык. Өзүбүздүн погодага туура келет экен. Биздин погода кичине салкын болгондон, бул кичине суукка дагы жакшы туруштук бере турган сорт экен. Ошон үчүн ушу полка сортун тандадым. Бул малинанын жакшы жагы ушу мындай эме болот экен да. Эч артка калбайт экенбиз да. Бул кайсыл учур болсо дагы элдер алышат экен. Мындай сата албай калам деп коркпойт экенмин. Элдер аябай мактап алышат экен, жакшы. 20 сотуктун баарын малина кылганбыз. Бул жерге азыр 2000 штук көчөт кеткен. Муну азыр биз тергенибизди айылдагылар эле алып жатышат. Айылдагылар эле 10 килограмм, 15 килограмм деп алып жатышат. Анан азыр толук массага киргенде оптом сатсакпы деп эме кылып атабыз да. Жылуулап коюш керек да, жана сууктарда булар үшүп калат да аралачы. Арал айылынын тургуну Суусар Абжалбекова социалдык келишимдин алкагында кайтарымсыз 100 000 сом алып, бал челектерин сатып алган. Каарманыбыздын тапкан кирешеси күнүмдүк керектөөлөрүнө, үй бүлөлүк чыгашаларына жарап калды. Соцконтракты эл болгондо уктук да, элдерден уктук, ушундай соцконтракт алып, биз эме чакан бизнес ачалы деп атабыз деп. Анан менин да оюма келип кетти да, ошо кичекей арыны мурун кайнатамдар кармачу экен да, бир аз чоңойтуп, көбөйтүп бизнес кылсак депчи. Жылына эгер жакшы болсо бир 150 кило ошондой чыгат да, 150 килограмм. Ошо адан да көп болуп калат да. Биз шаарга сатабыз, айыл ичине сатабыз элдерге. Шаарга бар да. Анан быйыл эме Кудайга шүгүр жакшы болуп атат, эме балыбыз. Алдыда эми көбөйтөлү деген эле чоң эмелерибиз бар. Арал айылында социалдык келишим программасынын алкагында жеке ишкерлик менен алектенген 89 үй-бүлө бар. Адистер кайтарымсыз каражат алгандардын 90%, ийгиликтүү киреше таап калгандарын билдирет. 89 үй-бүлөнүн баары сон болуп кетти деген алысмын, бирок көпчүлүгү жакшы иштерин өздөрүнө алып барып атат да. Бирок биз мониторинг жасап турабыз. Биринчи алгандарга биринчи жылы 3 айда бир жолу, анан кийинки жылдары 6 ай сайын бир жолу. Алган өздөрүнүн жанагы эмесин баштарын жоготкон жок, мисалы кой алгандарданчы. Баштары жоготкон жок, турат. Төлүн көбөйтө албагандар бар. Бирөөлөрдүкү бар, 10 баш алган азыркы убакка чейин 30 баш, 35-40 башка чейин жетип калгандар бар. Булар бизнестин ар бир түрлөрүнө кызыга албайт экен. Мына жаш келиндер көбүнчө эле ошо айыл эмеси малга ылайык болгондуктан көбүнчө мал багатына көп басым жасашып атат да. Анан эгер окутуулар болсо ошондой эмелерди үйрөтсө, көп тармактарды, ошондо батыраак өздөшүп кетет деген тилектемин да.
Белгилей кетсек, социалдык келишим долбоору Кыргызстанда 2022 жылдан бери ишке ашырылып келет. Долбоор жакыр жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо максатында демилгеленген. Анын алкагында жүздөгөн жарандар өз ишин баштап, жаңы жумуш орундарын түзүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Таңсыл Нуржан кызы, Калмурат Мейманбеков, Сина Акматова, Талас району. Бүгүн Талас райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери Беш Таш мамлекеттик жаратылыш паркындагы эс алуучу жайларды кыдырып, өрт коопсуздугун алдын алуу жана эс алуучулардын агын суудан сак болуусу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Рейдтин жүрүшүнөн биздин чыгармачыл топ күбө болуп келген. Жайдын аптаптуу ысыгында Беш Таш мамлекеттик жаратылыш паркына келген эс алуучулардын катары көп. Коопсуздук эрежелерин так сактоо багытында өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзүп келет. Азыр билесиңер, баягы суу кирип атат, сууга түшүүдөн абайлагыла, ошондой эле баягы эс алып атканда өрт коопсуздугунда карап кеткиле, баягы эс алган жерлерди жана мусоруңарды кайра жыйнап таштанды жерге таштаба. Ошол боюнча баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп коюйын деп келгенбиз. Өзүңөрдүн биринчи кезекте өзүңөрдүн коопсуздугуңарды карагыла. Агым билесиңер, бул Беш Таштын суусу шараган, баягы астындагы суулары, таштары тайгак болот. Ошону өзүңөрдү көзөмөлдөгүлө. Чыңгыз Атумкулов көп жылдан бери аталган паркта эс алуучуларды кабыл алат. Биз эскертүүгө жазып койгонбуз, мына эскертүү жаш балдарга сууга түшкүндө болбойт. Балдарды карагыла дейбиз. Жаш балдар сууга түшүрбөгүлө. Азыр суунун жээгине ата энеси карап турат, өстөрү балдары кечип ойношуп атат да. Бирок ата энеси көзөмөлдөп карап өстөрү. Мурункудай суу эме болгондо анда барып атчы да. Суу кирип атканда азыр суу тартылып калды. Өзүңүздөрдө бар көрсөңүздөр болот. Суунун жээги тизиге жетпеген жайык да. Ар жагы шарагай. Биз да ошо көзөмөл кылып ойнотуп атабыз. Беш Ташта алыскы Ош облусунан жана Бишкек шаарынан келген конокторго да түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Коопсуздук балдарды ал жакка жибербегиле деп ошо оозунда эле турушат экен. Сууга жакын барбагыла деп, тамак аш жасагандан кийин өчүргүлө деп, ошолордун баарын предупредить этип киргизет экен. Ош облусунун тургуну Жунус Мамат Алибеков үй бүлөсү менен Беш Таш өзөнүнө эс алууга келген. Кудай насип кылса, чоң ресторандар салынат экен, туристтик жатаканалар салынат экен. Бул деген сөз чоң туристтер келе турган жер болот экен да, келечек калды экен. Ошон үчүн жаңылашып, жакшы аракеттерди жасай беришибиз керек. Беш Таш деген өнүгө турган жер экенин көрдүк, Беш Таш кору экенин да билдик. Форель балыңар бар экен. Кыскасын айтканда Беш Таш өнүгө турган жер экен. Кыргызстан үчүн көп деген акчаны түшүрөт деген ойго калдык. Учурда балдар жана чоңдордун агын сууга түшүүсү абдан кооптуу. Андыктан кырсыкты алдын алуу, коопсуздук эрежелерин так сактоо айрыкча маанилүү. Сеймик Барманов, Орозбек Бейшебаев, Талас району. Тренировканы калтырбайбызбы? Келиңиздер эми жалпы сыртка чыгалы. Футболду мынча кызыгуу жана жогорку дем менен ойноп жаткан жаш жеткинчектерди машыктыруучусу Мелис Эстебесов кичи футболдук талаа эскирип, алысыраак орун алган футбол талаасына барууга аргасыз болуп келишкен. Ошо футболго кызыгуусу өтө жакшы, балдарыбыздын буюрса. Келечеги жакшы да, бул мурун каралбай кеткен. Азыр каралып, жаңы газон салынып буюрса, балдарыбыз чемпиондор болуп чыгат деп аракеттенебиз. Буюрса, биз жушушада иштейбиз. Ошо балдар менен машыктырып. Эми футболго кызыккан жаштардын тилеги орундалып, футбол аянтчасы толугу менен жаңыланды. Футбол сүйүүчүлөрүнүн бул аракетин Альянс Алтын компаниясы колдоого алып, 1 миллион 300 миң сомго колдоо көрсөткөн. Биздин ушу газонубуз бир жаман состоянияга түшүп калган, ушуга чейин айрылып, сеткалары тытылып, ойной албай калганбыз. Состояниясы аябай эле уже ойной албаганга жетип калган да. Анан газонубузду ушу Алтын Альянстын колдоосу менен биз ремонт кылып, полный ремонт кылып жаңылап берди. Футбол сүйүүчүлөрдүн атынан, жаштардын атынан, биздин айылдын тургундарынын атынан ыраазычылык билдирем. 2017 жылы пайдаланууга берилген Гөгөй айылындагы кичи футбол талаасына Кен Кол айыл өкмөтү да көмөгүн көрсөткөн.
Футболду ар дайым ушул жерде ойноп турууга чоң максаттарды коюп келишкен. Бүгүн да ошол жаштарыбыздын айылдын Көгөй айылындагы жаштардын жакшы бир каалоосу бир ишке ашып атат. Абдан кызыгуулары жакшы. Сөйдөгөндө Көгөй айылында жаштар арасында атайын жаш курактар менен да футболдор бар, ойноп турат го область боюнча. Ошондо дагы бул Көгөй айылынын жаштары астыңкы орундарды алып келишет. Турнирлерде республикага таанытканга бир жакшы мүмкүнчүлүктүн бири болуп атат да, Кудай буйрса болот. Элеттиктердин кубанычына ээ болгон жаңыланган футбол талаасын пайдаланууга берүүгө салымы бар инсандарга сыйлыктар тапшырылды. Альянс Алтын компаниясы калктын социалдык жана башка маселелерин чечүүдө ар дайым жардамын көрсөтүп келет. Балдар үзүрүн көрсүн. Мына Альянс Алтын компаниясынын жетекчилиги дагы биздин сунушту туура кабыл алат. Неге дегенде биз тегиз болсун дейбиз. Мыкты балдар бар, көп результаттарды көрсөтүшөт да. Ошол үчүн бул жака бизге дагы салым кошкон, аябай туура көрдүк. Ушу жерден чемпиондор чыксын, балдар жаман тамеки чекпей, арак ичпей, спортко көңүл бурулуп, ийгиликтер боло берсин. Чоң рахмат сиздерге. Бүгүн футбол боюнча командалар арасында кызыктуу оюн болду. Алар үчүн жергиликтүү бийлик жана демөөрчүлөр тарабынан байгелер да коюлган. Рахат Бейшелиева, Чыңгыз Бокошев, Эркинай Жумабекова, Талас району. Бүгүнкү чыгарылыштын негизги өзөгүн мына ушул жаңылыктар түздү. Ушул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга да жайгаштырылды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.